Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Карап көрсөм көп күндөн бери коркунучтуу тасма чыгара элек экенбиз. Анда бүгүн жүрөктөрдү түшүрүп 2013-жылы чыккан деңгээли боюнча өтө коркунучтуу тасмалардын катарына кирген Мама аттуу тасманы көрөлү. Анда коркунчу кызыгып көргөнгө даяр болсоңуздар баштайбыз. Тасманын башында бул шаарда жакында эле каатчылык башталып, чоң ишкерлер акчасын жоготуп эле ызы чууга түшүп жатканда айтылат. Анда бир Джефф деген адам жумушундагы 2 адамды өлтүрүп салып, андан соң аялын дагы өлтүрөт дагы 2 кызын алып алып эле бир жака кетип калды. Бул жолу ал өзүн аябай башкача алып жүргөндүктөн чоң кызы дагы андан аябай коркуп, бир убакта эле унаасы менен тайгаланып жолдон чыгып кетти. Мындан соң Джеффтин үйүнө бир тууганы Лукас келсе, ал жерге тартип сактоочулар келип эле иш жүргүзүп жатышыптыр. Анда Лукас бул жерде бир балия болгонун түшүндү окшойт. Мындан соң Джефф кырсык болгон жерден 2 кызын алып алып эле токойдогу бир белгисиз үйгө кирип барды. Анда Джефф ыйлап эмне кылышын билбей, кыздарын дагы өлтүрөйүн деп эле кызынын көз айнегин алып тапанчасын октой баштайт. Чоң кызы көз айнеги жок эч нерсени көрчү эмес. Бир маалдын ал жерде түшүнүксүз бир нерсе пайда болуп эле Джеффти ошол жерден өлтүрүп салат. Бир канча убакыттан кийин жалгыз калган 2 кичинекей кыздын жанына жанагы түшүнүксүз нерсе дагы келди. Биз мындан соң арадан 5 жыл өтүп Лукасты көрөбүз. Ал жоголуп кеткен агасы Джефф жана анын кыздарын дагы деле издеп жүрөт экен. Ал Бьернзи деген адамды жалдап, Бьернзи шериги менен токойлорду издеп жүрүшкөн. Бир кезде эле экөө токойдо тамактанып отурушуп, Джеффтин кырсыкка учураган унаасын таап алышат. Андан соң итин жыт аркылуу ээрчитишип, жанагы 2 кичинекей кыз калып кеткен үйдү таап алышты. Анда экөө чочулап ал жака кирип барышып, үйдүн ичин текшерип эле кызыктай үндөрдү уга беришет. Кызыгы жанагы 2 кичинекей кыз дагы деле тирүү экен. Алар төрт жаныбарларга окшоп басышып, анан да кызыктай үндөрдү чыгарышып эле жырткычтарга окшоп калышыптыр. Ошентип бул маалымат Лукаска жетип, ал аялы менен шашылып кыздарга барса, ал жерден Лукас менен аялы Аннабелди Джаральд деген дарыгер тосуп алды. Анда Лукаска кыздарды көрсөтсө, кыздар чындап эле жапайы болуп калышыптыр. Лукас жаңы бир көз айнек алып алып, кыздардын чоң болгон Викторияга кирип, ага көз айнекти берсе, Виктория дароо эле тагынып алды. Көрсө, ал ушул убакытка чейин көз айнеги жок, жакшы көрө албай жүргөн экен. Анда Лукасты көрүп, аны атасы экен деп ойлоп, дароо эле Виктория Лукасты кучактап алат. Чындыгында Лукас агасы Джеффке аябай эле окшош эле. Ошентип арадан 3 ай өтүп, кыздардын тагдыры жөнүндө сот болуп, соттун чечими менен дарыгер Джеральд ал кыздардын үстүнөн текшерүү ишин жүргүзүп, Лукас менен Аннабель болсо ал кыздарды багып алганга мүмкүнчүлүк алат. Эң кызыгы, дарыгердин байкашы боюнча токойдо кыздар тирүү калыш үчүн көзгө көрүнбөгөн бирөөнү өздөрүнүн коргоочусу деп эсептешет экен. Анан да 2 кызы аны ар дайым апа деп жүрүшчү. Анан да кыздар өздөрүнө келгиче чейин алардын дарегин эч кимге айтпай, каармандарыбызга дарыгер Джеральд атайын бир үй даярдап берет. Ошентип изилдөө иши башталып, дарыгер болуп жаткан окуялардын баардыгын жазып, Виктория чоң болгондуктан азыркы жашоого батыраак көнүп, Лили болсо такыр эле көнбөй жатты. Анан да Викториянын айтымында алар апа деп жүргөн көрүнбөгөн адам жиндиканадан өзүнүн кичинекей баласын алып эле качып кетип калыптыр. Анда дарыгер буну сага апаң айттыбы десе, жок, буну мага апам көрсөттү деп айтат. Кызыгы, ал көзгө көрүнбөгөн адам 2 кыздын көчүп келген жерине дагы келип алган окшойт. Анткени ал үйдө кызыктай окуялар башталып, жарыктар өчүп жанып, анан да Аннабелдин көзүнө бир нерселер эле көрүнө баштайт. Анда Лукас кыздар уктап жатабы экен деп алардын бөлмөсүнө барса, 2 кыз уктап жатканда карабай эле эшик өзүнчө эле жабылып калды. Бир кезде эле дубалдарынын биринен түшүнүксүз кара тешик пайда болуп, анын ичинен капкара көпөлөктөр чыгып эле учуп жөнөшөт. Анда Лукас ал тешикти текшерип жатса, ичинен колго окшогон нерсе чыгып, каарманыбызды түртүп жиберип эле ал бийиктиктен түшүп калып эле эсин жоготуп алды. Ошентип Лукас ооруканага түшүп калып, ансыз деле кыздардан коркуп жаткан Аннабель алар менен жалгыз калып калат. Эми коркконго кош көрүнөт болуп, Аннабель түнү менен уктай албай деле жатты. Анткени түнү менен ар кандай үндөр угулуп, кичинекей Лили дагы бир жактарды карап, бирөөнү көргөндөй болуп эле жылмая берди. Бул убакытта дарыгер Джеральд изилдөөсүн улантып, Викториянын айткан сөздөрүнүн үстүнөн ойлонуп жатса эле бирөө ага коңгуроо кылып калды. Көрсө, кыздар табылган жерден алыс эмес жерде бир кездерде жиндикана бар экен эле. Бирок ал жиндикана 1979-жылы жабылып, бирок ал жерден качып кеткен бир аял жөнүндө маалымат табылып эле дарыгерге коңгуроо кылышыптыр. Бир күнү кечинде Аннабель уктап жатса, дагы үндөр чыгып, ал кыздардын бөлмөсүнө барса эле кыздар бирөөлөр менен ойноп жатышкан болот. Бирок Аннабель келип калганда ал кыздардын оюну да токтоп калып, Аннабель кийимдерди салган жерди текшерейин десе эле Виктория ал жака кирбе деп койду. Анда катуу коркуп калган Аннабель эшикти жабат дагы чыгып кетип калат. Ошентип Лили Аннабельди жаман көрүп, бирок башка жакта карап жылмайганын эч эле токтотподу. Биз ушул убакта кыздарды дагы түшүнүксүз бирөө карап турганын көрөбүз.
Бир күнү Аннабель дарыгер Джеральд менен сүйлөшүп жатып ага болгон нерселердин баардыгын айтып бере баштайт. Бул кыздарга бирөө келип турат окшойт. Мен анын үнүн уктум, ал аял киши экен деп айтып. Мындан соң дарыгер шаардын архивине барып, бир канча жыл мурун жиндигадан качып кеткен аял жөнүндө маалымат ала баштайт. Көрсө ал аялдын аты Эдит Бреннан экен эле. Ал жердин жумушчусу бизге кичинекей баланын сөөгүн алып келишкен. Ал сөөгүктү издеп эч ким келбегендиктен ал бизде дагы деле турат. Бул сөөгүк сиз издеп жаткан ишке дагы тиешеси болушу мүмкүн. Ошондуктан мен муну сизге берейин деп айтып, анан да сөөгүктү көмүп койбосо анын эси наркы дүйнөдөн болсо дагы издеп келе берет деп коркунучтуу маалыматтарды берди. Биз мындан соң жанагы белгисиз нерсе Аннабелге ачык эле тийише баштаганын көрөбүз. Бир маалда эле ооруканада жаткан Лукастын да көзүнө ар нерселер көрүнүп, өлүп калган агасынын элеси пайда болуп эле менин кыздарымды куткар деп эле бир нерсени көрсөтүп жатты. Анда Лукастын оорусу күчөп аябай эле титиреп, ал жерге дарыгерлер келгенине карабай эле жанагы элес такыр эле жок болгон жок. Күндөрдүн биринде Аннабель Викторияны ыйлап жатканын көрүп калды. Анда Аннабель кызынын жанына келип, сага эмне болду, баары жакшыбы деп сураса, кыз ага жооп кайтарып, ал сизге зыян жеткирип коюшун такыр каалабаймын. Ошондуктан сиз бизге жакындабаганга аябай аракет кылыңыз. Анткени ал кызганып жатат деп эле караңгы жерди карай берди. Сыягы жанагы эки кызды багып алган белгисиз нерсе Аннабелдин кыздарды караганын жаман көрүп жаткан окшойт. Бир күнү дарыгер Викториядан дагы ар нерселерди сурап жатып, силер апа деген адам кайда жашачу деп сураса Виктория, ал Дубалдарда жашачу. Азыр болсо анын кайда экенин билбеймин десе дарыгер такыр ишенбей, анын кайда экенин айтасың, ал силер менен бул жага дагы келдиби деп эле кыйкыра баштайт. Бир кезде эле алардын жанынан кызыктай үндөр чыгып, дарыгер артын караса, капкара бир уюк пайда болду. Жүрөгү түшкөн дарыгер ал жактан тез эле кеткенге шашылды. Бирок ал аракетин токтотпой эле изилдөөсүн дагы улантып, мен бул суроолорума жооп алышым керек деп жанагы кыздарды таап алган токойдогу үйгө жетип барат. Бир күнү кечинде Аннабель уктап жатып, анын түшүнө бир кызыктай түштөр келе баштады. Түшүндө бир аял чиркөөнүн кызматкерин өлтүрүп, анын колунан кичинекей баланы алат да кыйлаткан бойдон качып жөнөдү. Анда качып бара жатып жаардын кырына келип калып, бирок артында келе жаткан адамдарды көрөт дагы. Баланын маңдайынан колун коюп эле ал жаардан секирип кетип, түшүп бара жатып даракка тийип эле бала жок өзү сууга түшүп кетет. Анда чочуп ойгонуп кеткен Аннабелдин жанына Виктория келип калган экен. Ал Аннабель жаткан керебеттин астын караса, анын астында жанагы аял келип калыптыр. Бир кезде эле ал үстүгө чыкса, Аннабель аны көрүп коркуп кетип бакырып, көзүн ачып эле эми чындыгында ойгонгонун түшүнүп калды окшойт. Биз мындан соң дарыгер Джеральд дагы жанагы үйгө келип калганын көрөбүз. Ал үйгө түнкү убакта жеткендиктен ал жерге чырагын жандырып алып кирип, дубалдарды издеп жатып эле бир капкара уюкту көрүп калды. Демек жанагы коркунучтуу аялдын арбагы ушул жерден чыккан сыяктуу. Бир кезде эле ал жерден түшүнүксүз үндүрүп пайда болуп, Джеральдтын чырагы дагы өчүп калат. Анда ал фотоаппараттын вспышкасы менен эки жакты карап, кайра жандырып жатып эле жанагы аялдын кол салып жатканын көрдү. Ошентип арадан убакыттар өтүп, эки кыз Аннабелге дагы көнө баштады. Бир күнү эле бөлмөлөрдүн биринде Аннабель кыздар жүрөт окшойт деп эле эч нерсеге маани бербей, бирок бир кезде кыздар ылдый жакта жүргөнүн көрүп, ал жанагы аялдын арбак экенин түшүнүп эле эшикти ача баштады. Биз ушул жерден дагы дубалдан жанагы капкара уюкту көрөбүз. Демек аялдын арбагы бул үйгө ошол уюк аркылуу келип жатканын түшүнсөк болот. Анда Аннабель Виктория менен жакшылап сүйлөшүп, негизи силер апа деп жүргөн адам ким деп эле сурай баштайт. Анан да Аннабель дарыгер Джеральдка чалса, ал такыр эле коңгуроonu көтөрбөй, кыздарды алып алып эле жанагы өзү архивдер топтолгон жерге барды. Аннабель ал жерден жаратарлык жол ала албагандыктан өз билемдик кылып кагаздарды алып алып ал жерден кетип калат. Биз мындан соң Лукас түшүндө көргөн жерде сүрөткө тартып жатканын көрөбүз. Ал мурдагы өзү топтогон сүрөттөрдүн арасынан ал сүрөткө окшош жерди көрүп калып, дарегин билип ооруканадан чыгып эле ошол жакты көздөп жөнөп кетет. Лукас ошентип көздөгөн жерине келип өзү деле эмне издешин билбей эле айланып тегерени баштады. Бул убакта Аннабель жанагы алган кагаздардын баардыгын изилдеп, ал жактан түшүндө көргөн аял жанагы эки кызды багып алган арбак экенин түшүнөт. Көрсө ал бийиктиктен түшүп кетип, баласы даракка илинип калып, аны издеп эле токойду аралап такыр таппай жүрүптүр. Ошентип анан бир күнү жанагы эс күтөн эки кызды таап алган экен. Бир кезде ал арбак Виктория менен Лилинин өздөрүн дагы коркута баштайт. Анткени эки кыз Аннабелге жакындап жатканын көрүп эле кызганып жени келе баштаптыр. Анда ал арбактын жүзүн биринчи жолу көргөн Аннабель ал жерде эсин жоготуп жыгылып, ушул кезде эле алардын үйүнө бир аял келип калды. Көрсө бул аял эки кызды төрөгөн апасынын эжеси болот экен эле. Ал эки кызды өзүм багам деп аракет кылып, каармандарыбыздан ала албай жүргөн экен. Ошондуктан түн бир убакта аларды уурдап кетүү максатында келген Байтор келип калган болот. Бир маалда эле анын жанына бир кызыктай чач чөрмөлөп келип, жанагы арбак ошол жерден пайда болуп эле ал аялдын денесине кирип алды. Арадан бир канча убакыт өтүп Аннабель ойгонсо үйүндө эч ким калбай калыптыр. Анда ал Лили менен Викторияны издеп жанагы сөөгүк салган кутучаны алат да бир жака жөнөп кетти. Жолдон күйөөсү Лукасты таап алып экөө жанагы эски үйгө барышат. Көрсө бир кезде баласы менен секирип кеткен бийиктик ушул үйдүн жанында экен эле. Анда ал аялдын арбагы бул эки кызды дагы ошол жерге алып келип, бийиктиктен өзү менен кошо алып түшүп эле аларды өлтүрүп арбактар дүйнөсүнө алып кетейин деп жаткан экен. Бир убакта эле ал жерге эки каарманыбыз жетип келип, кыздарды өздөрүнө чакырып, кыздарды куткарайын деп жатса эле жанагы аялдын арбагы пайда
боло калды. Анда Аннабель ал аялга баласынын сөөгүн берсе, ал сөөгүктү алып, аны кармап ыйлап жатып эле мурдагы өзүнүн келбетине келип калат. Бирок бир кезде Лили аны кайрадан апа деп чакыра коюп, аял кыздарды эстеп эле каармандарыбыздан кайрадан эле талаша баштайт. Ошентип Лукасты дагы Аннабелди дагы эсин оодура чаап, кыздарды өзү менен алып кетип жатса эле Аннабель Викториянын кийимин кармап калды. Ошентип Викторияны дагы Аннабель менен кала турганын түшүнгөн ал аял Викторияны таштап эле Лилини кучагына кысып алып эле бийиктиктен түшүп кетет. Бир кезде алар сууга жетейин дегенде экөөдөн көпөлөк болуп чачылып кетишип, ошентип ал аялдын арбагы дагы тынчып, Лили дагы каза болуп калды. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырыңыздар. Анан мындай тасмалардан көп эле корко бербеңиздер. Анткени бул болгону тасма эч кандай чындык менен дал келишпейт. Анда достор, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, мындай арбак жин шайтандардан көп эле корко бербеңиздер.